Бангкокто этаждардын үстүндө бассейнде эс алып жаткан туристтердин жер түтүрүүдөн качып бараткан видеосу тарады. Султанбай Айжегетов депутаттык мандатынан ажырады. Генерал Ташиевдин үстүнөн президент Садыр Жапаровго арызданганы белгилүү болду. Ошолор жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Mate, what the Баткенде оор жүк ташуучу унаа оодарылып, айдоочу ооруканага жеткирилди. Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтүнө караштуу Актурбак айылында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Алардын айтымында кырсык түштөн кийин саат 16:00 чамасында катталып, анда оор жүк ташуучу КАМАЗ үлгүсүндөгү унаа оодарылган. Ылдыйыштан түшүп келе жатып кырсыкка учураган КАМАЗды каналга түшүп кетүүсүнө аз калып, электр мамыжасына кадалып калган. Унаа топурак жүктөп бара жаткан. Айдоочу ооруканага жеткирилген. Булак турмуш кежи. Урматтуу Маска шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление алып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Султанбай Айжегетов Ташиевдин үстүнөн президентке арызданганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжегетов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге каршы президентке кайрылганын айтты. Ал бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын анын мандатын алуу боюнча чыгарган чечими тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып билдирди. Ал БШКнын чечими мыйзамсыз экенин, анткени бүгүнкү жыйынга соттуулугу жок деген Ички иштер министрлигинен тастыктама алып келгенин белгилеген. Мен Ташиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча президентке, башкы прокуратурага, жогорку кеңештин төрагасына арыз жаздым. Анын кылган иштери кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси, бийликтен аша чабуу, мамлекеттик сырды ачыкка чыгаруу, адам укугун бузуу жана конституцияны басмырлоого туура келип жатат. Азыр эми кандай болот көрөбүз деп келтирет анын сөзүн Азаттык. Айта кетсек, эл өкүлү бүгүн 28 марттагы БШКнын жыйынында мандатынан ажыратылды. Мындан 10 күн алдын Ташиев депутатка мандаты караларын эскерткен болчу. Тагыраак 19 мартта жогорку кеңештин комитеттердин биргелешкен жыйынында УКМК төрагасы Айжегетовду оор сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган чек ара келишими боюнча коомдо туура эмес пикир жаратты деп айыптаган. Ошондой эле ал эл өкүлүнө 2017 жылы бир баланы урган үчүн кылмыш иши ачылганын, кийин депутат кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кеткенин айткан. Андан ары Ташиев сөзүн кийин Айжегетов шайлоого катышып жатып, ошол соттуулугу боюнча документтерди БШКга бергенин, андыктан анын мандаты мыйзамсыз болуп каларын айтып кошумчалаган. Буга Султанбай Айжегетов да жооп берип, ага ачылган кылмыш иши далилденбегенин, кийин алар мөөнөт өтүп кетти деген таризде жаап коюшканын белгилеп, кезинде Ташиевке деле иш козголгонун эске салган. Айжегетов ошол жыйында парламенттен ага жакшы сөз берилбей жатканын жүйө кылып, бул боюнча кенен талкуу кылыш үчүн Ташиевди дебатка чакырган. Анда УКМК башчысы өзүнүн ордуна аны менен дебатка БШК чыгарын айтып күлгөн. Булак Суберкежи. 29 мартта өлкөдө күтүлгөн аба ырайы. 29 мартта түнгүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас облустарынын айрым дыйканчылык аймактарында жана Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда жаан карга айланат, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Бишкек шаарында түнгүсүн кар жаан, күндүз жаан жаайт.
Абанын температурасы түнгүсүн +2, күндүз +9, +11 градус болот.